Ал эми мисал үчүн машина деген сөздү ала турган болсок, машина деген сөздүн этегиндеги а тамганы уга өзгөртө турган болсо, мисал үчүн в машину, анда машинага, машинанын ичине болот. В машину, машинанын ичине. Ал эми в машине десе, машиненин ичинде болот. Мисал үчүн заходите в машину, машинага киргиле. Ребенок сидит в машине, бөбөк машинеде отурат. Бала машинеде отурат болот анда. Мисал үчүн Москва деген сөздүн этеги Москвадагы а тамгасы менен аяктаган, эгерде у кыла турган болсо, в Москву боло турган болсо, анда Москвага болот. Мисал үчүн я еду в Москву, мен Москвага баратам. Я еду в Москву, Москвага баратам. Ал эми в Москве дей турган болсок, Москвада болот анда. Я сейчас живу в Москве. Я сейчас живу в Москве. Мен азыр Москвада жашайм болот. Урматтуу достор, эгерде этеги а тамгасы менен аяктаган женский роддогу сөздөр болсо, в предлогун мына ушинтип колдоно бересиздер. В предлог келтирип, эгерде этегин у кыла турган болсо, га деген кыргыз тилиндеги мүчөнү берет. Ал эми в деп туруп этегин е кыла турган болсо, анда да деген, дө деген мүчөлөрдү берет.